негизи шариятта 4 аялды алганга кайсы учурда болот? 4 аял алса болот десе эле жаш кызды ээрчип кетиш керекпи дейт. Биринчи маселе, өткөн сабакта да бул маселеге кенен токтолуп түшүндүрүп бергенбиз. 4 аял алуу бул сүннөт эмес. 4 аял алуу бул мубах, шариятта уруксат берилген. Бирок кимдер үчүн уруксат берилген? Мына ушул суроодо да келип атат. Кандай шартта, кандай абалда дейт. Адилеттүү боло ала турган адамга 4 аял алса, же болбосо бирден көп аял алса мейли. Бирок адилеттүүлүк кайсыл нерселерде шарт деген нерсе. Шарият боюнча 3 нерседе шарт болот. Ошол биринчиси финнафака дейт, аялын тоюндуруп багууда, тамак аш маселесинде, каржылык маселесинде. Ошол биринчи аялы жана экинчи аялдын ортосунда адилеттүүлүк каржылык маселесинде болуш керек. Экинчи маселе сакан, үй турак жай менен камсыз кылып берүүдө. Анан үчүнчү маселе ошол кийим-кечек менен баягындай суукта тоңуп калбасын, ысыкта башка болуп кетпесин деген сыяктуу кийим-кечек менен камсыздап бериш керек. Анан бул биринчи жагы маселенин. Экинчи жагы ошол адам өтө имандуу, Кудайдан корккон, такыба адам болуш керек. Анан ошол үйлөнүүгө жарап калган эле адам үйлөнө берсе болот экен, менин шартым бар, жана 3 шартты орундай алам деп эле көп аялдуулукка кадам таштабасын. Кудайдан коркуш керек. Анткени жаңы нерсенин кызыгы көп деп, жаңы үйлөнгөн аялына көңүл буруп, өзүнүн биринчи аялына ушул даражага, ушул бандай даражага жеткизген аялынын жакшылыктарын унутуп калып, ал аялын баягындай кадырын тепселеп, ал аялынын аброюна шек келтирип, аны менен эсептешпей койбостон, Кудайдан коркуп, биринчисине кандай мамиле кылса, экинчисине ошондой, экинчисине кандай мамиле кылса дагы биринчисине ошондой болуп, адилеттүү адам болуш керек. Бул маселенин экинчи жагы. Маселенин үчүнчү тарабы, ал адам, көп аял ала турган адам, баш териси өтө калың, өтө бир чыдамкай адам болуш керек. Эмне үчүн баш териси калың адам болуш керек деп атабыз? Анткени бир аялдын жагдайын түзүп берүү, анын кыйынчылыктарына сабыр кылып көз жумуп жашоо, аялга эркек баш менен теңелбей, анын даражасына түшүп, аны менен кайым айтышып, анын чачын жулуп, аны менен урушуп, алга кол көтөрүп, ушундай мамилелерди кылбастан, эгер бир аялына мындай бир жакшы, салаваттуу мамиле кыла алса, баш териси, жон териси күчтүү болсо, ар бир нерсеге баягындай кабагын түйүп эле сезимдерге алдырып, жаакташып калбастан, эркек сыяктуу илгерки ата-бабаларыбыздай бекем боло турган болсо, анда бир жөн. Демек, ушуга окшогон нерселерди, шартты толук аткара алса, анда бир жөн. Бирок бул шартты аткара турган адамдар азыркы тапта коомубузда саналуу гана адамдар. Көпчүлүгү ошол жаңы аялга үйлөнүп, кызыгы кеткенден кийин же биринчиси менен, же ошол экинчиси менен ажырашып тынып калып атат. Ал андан эмне пайда? Андан көрөк ал адамды кыйнабастан, ал адам сизге ишенич артты, сиз менен жашайын деп сизге ак сүйүүсүн арнады, андай үмүтүн таш каптырып, анын баягындай эңсеген оюн өтөөсүнөн чыкпастан, мүдөөсүн аткарбастан, ал аялды канчалык курбандыкка чалып кыйнап коюп атасыз, эртең сурагы бар. Анан өтө кыйын маселе. Ошол себептен жанагы саналып өткөн 3 шартты аткара ала турган, жон териси калың болгон адам гана кадам таштабаса, бул маселе кыйын. Экинчи маселе, көп аялдуулук десе эле суроодо келип атпайбы, жаш кызды ээрчип кетиш керекпи деп. Адамда ынсаптуулук деген болуш керек. Бул бир аял алган болсо, экинчи аялды жаш кызына кызыкпастан, аны бойдок балдарга арнап коюп, ошондой жашоо турмушта кыйналган, күйөөгө муктаж болгон, бала бакырасы атанын мээримине, атанын туура тарбиясына муктаж болгон адамдарды алса, жанагы жогоркуда эскерилген шарттарды толуктоо баягындай этибарга алуу менен, анда бул ынсаптуулук бабына туура келген көрүнүш. Анан бул туурасында Раматылык алтын устазыбыз, атакебиз, Чубак устазыбыз абдан жакшы кенен кесири токтолуп өткөн. Бул нерсе баарыңыздарга маалым. Баягы жеңил ойлуулук менен бул кадамга баспай турган маселе. Жеңил ойлуулугу менен эмес, жан тарабын карап көрүп, анан кадам ташташ керек.